Күндүн маанилүү жаңылыктары менен түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. 1 май райондук соту оппозиция лидерин мыйзамсыз 2 айга камакка калтырды. Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары сот өкүмүнөн нааразы. Саясатчылар Текебаевдин камалуусу саясий чыңалууну жаратып, кырдаалды курчутат дешет. Өкмөттүн берген отчету коалициялык көпчүлүккө жаккан менен оппозициялык фракцияларды канааттандырган жок, жөндөмсүз деп табылды. Мамлекетке бүгүн 2 имарат кайтарылды. Бири Түлеевдики болсо, экинчиси цирктин жатаканасы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын карап, 1 май райондук сотто карала турган иш жоюлуп кеткен мурдагы аскер сотунда каралды. Эске салсак, буга чейин УКМК оппозиция лидерине карата коррупциялык иштерге аралашкан деген айып тагып, мыйзамсыз камакка алган. Бүгүнкү оппозиция лидерине карата чыгарылган өкүм тууралуу кийинки материалда. 2 күндөн бери оппозиция лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары анын үй камагына чыгарылуусун талап кылып, тынчтык митингине чыгып жатышкан. Анткени УКМК абагында 2 айдан бери камакта жаткан Текебаевдин камактагы мөөнөтү 25 апрелде аяктамак. Бирок УКМК Текебаевдин камакта кармоо чечимин узартып берүүсүн суранып, 1 май райондук сотуна кайрылган. Ушулардын коопсуздугу сакталып атат. Биз ошого көзөмөл кылабыз. Бирок мен өзүм жаран катары, укук коргоочу катары Өмүрбек Чиркешевичтин бүгүнкү күндө ошондой камакка алынып отурулушу туура эмес деп эсептейм. Себеби ал кишинин жашаган такай жери бар болчу, үй бүлөсү бар, элге таанымал, ал качып кетмек эмес. Ага мындай подписка не выезде болсо, мындай бир үй камагына алып деле сурак ала берсе, элде ушунчалык мындай кабатырланмак эмес да. Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасы бүгүн саат 2-де 1 май райондук сотунда каралмак. Буга байланыштуу атамекенчи депутаттар баш болгон тарапташтары сот имаратынын алдында анын үй камагына бошотулушун талап кылып турушту. Ушуну менен атамекендин мүчөлөрү, атамекендердин депутаттары, атамекендин тарапташтары, атамекендин калдайган калкы сынып калат дегендер терең жаңылышат. Атамекен партиясы кайрылган кылычтай кайсы заман болбосун бөлүнүп чыга берет. Дээрлик 2 сааттан ашык убакыт өткөн соң Текебаев 1 май райондук сотко алынып келинбей тургандыгы белгилүү болду. Бул жолу да өткөн жолкудай эле Текебаевдин колдоочуларын мышык чычкан ойнотуп, жоюлуп кеткен аскер сотунун имаратына алып кеткендиги айтылды. Мындан соң чогулгандар аскер сотунун айланасына чогулушту. Мыйзам боюнча Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасы, чотондук баш коргоо чарасы мыйзамдын талабы боюнча 1 май райондук сотунда каралыш керек. Өмүрбек Текебаев терроризмге шектелген жок. Мамлекеттик төрөкчүлүккө шектелген жок. Анын мондай жабык аскер сотуна алып келип кароого, мондай милицияларды алып келип түзүүгө, МВДнын пресс службасына алып келип таптырууга эч кандай негиз жок эле. Биринчи камап алышып, анан далилдерди издей башташты. Мына ошо далилдерди тапканга дагы ошол 2 айлык убакыт жеткен жок. Фальсификацияда барышты, анысына да майнап чыккан жок да. Эми көрсө дагы убакыт керек экен. Азыр 1 айга же 2 айга узартса дагы издешет. Ал бир гана ошо фальсификация кылып, ошо жаланы жаап, эптеп баягы окшоштуруп туруп анан кийин сотко өткөрүш керек да. Мына ушул максатты көздөп келатышат. Текебаевдин жактоочусу Чынара Жакупбекованын айтымында сот 4,5-га белгиленген. Бул убакытка Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Чотонов сотко алынып келинген. Бирок кечки саат 8ден өткөндө гана соттун чечими белгилүү болуп, Текебаевди дагы 1 айга УКМК абагында камакта калтыруу чечими күчүндө калтырылгандыгы белгилүү болду. Динар Турдугулова, Талант Жапаров, Сентябрь. Учурдагы парламентте эл мүдөөсүн ишке ашырат. Мыйзам бузууларга каршы туруп, улуу трибунада адилеттүү сөзүн айтат деп шайлашкан. Бирок өлкөдөгү кырдаалга айрым депутаттар гана кызыктар, калганы өз жумуштары менен алектешет, Базар Коргон районундагы митингге чыккандар. Жергиликтүү тургундар бүгүн дагы депутат Өмүрбек Текебаевдин боштондукка чыгышын талап кылган митингин улантышты. Нааразылык акцияга Нокен, Сузак райондорунан да тургундар келишкен. Өмүрбек Текебаев камалганда 2 ай болду. Мыйзамсыз камалганда. Камакта жаткан эл өкүлү Өмүрбек Текебаевдин боштондугун талап кылган наразычылык акция уланууда. Бүгүн жааган жамгырга карабай жөө жүрүшкө чыккан эл саясий куугунтуктагылардын бошотулуусун талап кылып, соттон адилеттүү чечим чыгарылуусун суранышат. Өлкөдө демократиянын түптөлүшүнө салымы чоң адамга ак жерден айып тагылганына чыдап отура албайбыз дешет мындагылар. Жамгырга карабай чыктык, себеби Өмүрбектин ак жерден камалганда биз чыдап отура албайбыз.
Биздин лидерибиз ак жерде камалып, ак жерден азап тартып отурат. Эч качан буга биз жол бербейбиз. Биз бул үчүн өмүр бою күрөшөбүз. Митингге чыккандар буга чейин облус жетекчиси элдин үнүн угуп, бийлик төөлдөрдө жеткирүүсүн талап кылышкан. Бирок губернатордун мөөнөтсүз митингтерге кайдыгер мамиле жасап жатканына чыккан эл нааразы. Ал тургай бүгүнкү күндө жогорку кеңештин айрым депутаттары да чечкиндүү кадамдарга барбай, бийликтин кызыкчылыгы үчүн гана иш жүргүзүүдө дешет. Элдин жакшылык жака алып барат деп тилек кылып шайлаган депутаттар неге отурушат? Неге чындыкты айта алышпайт? Милдетін бұл губернаторда так аткара алган жок деп эсептейбиз. Ошон үчүн биз немеге чыгып атабыз митингке. Парламент өзүнүн функциясын, өзүнүн милдетин аткара албай атат. Өмүрбек Тишкешев айткандай, жогорку кеңеш эле, кеңеш өзү чечип койсо болот эле бул маселени. Буга чейин да эл өкүлүнө бир нече ирет айып коюлуп, бирок ал далилденбей келет. Оппозициячыл саясатчыларга кылмыш ишин ачуу менен гана алектенип калган бийлик адам өмүрүн алган учактагы жүктүн ээсин тапса болмок дешет. Ошондой болгон, ошондой болуптур деген гана чечимдерге таянып, сот дагы биздин лидерибиздин мөөнөтүн узартып коебу, же актап чыгарабы деген ойдо турабыз. Мен ойлойт элем, Кыргыз элинде, Кыргыз мамлекетинде сот системасында таза адамдар көп. Бүгүнкү сот адилеттүүлүк кылып, өзүнүн туура чечимин кабыл алып, Өмүрбекти абактан бошотуп коет деген чоң үмүт менен биз кайрылып отурабыз. Белгилей кетсек, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев орусиялык жаран Леонид Маевскийдин берген көрсөтмөсүнүн негизинде айыпталып, 25 апрелге чейин УКМКнын тергөө абагына камалган. Анын тарапташтары эл өкүлүн жакынкы күндө боштондукка чыгуусунан үмүт артып турушат. Гүлзада Торобекова, Алымбек Равшанбек уулу, Сентябрь, Жалал Абад. Бүгін Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов журналисттерге маалымат жыйынын берди. Учурдагы саясий кырдаалга токтолгон мурдагы премьер-министр Өмүрбек Текебаевдин күнөөсү далилденбесе бошотулуш керектигин айтты. Ошондой эле президенттик шайлоонун алдында айрым саясатчыларды камакка алуу өлкөдөгү саясий кырдаалдын курчушуна алып келет дейт Феликс Кулов. Күндүн темасы Өмүрбек Текебаевдин камактагы мөөнөтүн узартуу болуп жатат. Феликс Куловдагы бул маселени айланып өтө алган жок. Тергөөгө 2 ай убакыт берилди. Күнөөсү далилденбесе, оппозиция лидерин боштондукка чыгарыш керек дейт ал. Не хватило 2 месяца, вели несколько лет. Не хватило 2 месяца. Еще будут продлевать. О чем это говорит? Это говорит о том, что здесь политическая составляющая есть. Не юридическая, политическая. Вот и все. Не хотят человека выпустить, потому что боятся. Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы президенттик шайлоого түздөн-түз байланыштуу. Себеби оппозиция лидери атаандаш гана болбостон, бийликтин бир топ пландарын ишке ашырууга тоскоолдук жаратмак. Почему? Если бы это произошло бы хотя бы 1.5 года назад, и как-то можно было это понять. Но перед выборами начинать убирать из политических арены кандидатов. Өмүрбек Текебаевдин тагдыры ар бир президент болом деген саясатчынын башына келип калышы мүмкүн. Бул тууралуу экс-депутат Алишер Мамасалиев айтып чыкты. Нас ждут еще аресты, нас ждут еще политические скандалы. Я не удивлюсь, вот судя по тому, как работают наши спецслужбы во главе с Егизбаевым, да? Это же такие постоянно шоу такие политические происходят у нас. Я не удивлюсь, Темир Аргимбаевич, да? Если вдруг, например, какой-нибудь китайский бизнесмен приедет в Кыргызстан и даст пресс-конференцию и скажет: я вот с Темиром Аргимбаевичем разговаривал, и вот я предлагал ему деньги, давал. Понятно? Не дай бог, да? Не дай бог. Но то, как сегодня делаются политические скандалы и как производятся аресты, да? Я уже ничему не удивляюсь. Эгер андай болуп турган болсо, өлкөдөгү саясий кырдаал тез курчуп кетиши мүмкүн. 2005-жылы эл айрым депутаттыкка талапкерлер үчүн эле көтөрүлгөнүн эстен чыгарбашыбыз керек, дейт Феликс Кулов. Я думаю, что если по такому пути наши органы доблестно пойдут, это вызовет мощную дестабилизацию общества. Это я официально говорю. Этого допускать нельзя. Ал эми президенттик шайлоо күнүн дайындоону борбордук шайлоо комиссиясы чечиш керек. Шайлоо 1 ай эрте болобу же 1 ай кеч болобу принципиалдуу маселе эмес, деди Феликс Кулов. Болот Абдыжапаров, Ринат Елеманов, Сентябрь.
Бүгін ертең мененки саат 6:42-де Чүй облусунун аймагында эпицентринде күчү 4,4 балга жеткен жер титирөө болду. Бул туурасында Спутник Кыргызстан агенттигине өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтуна таянып кабарлады. Кемин жана Токмок шаарларында жердин силкинүү күчү 3 балл болсо, ал эми пригородная, Кегети жана Арпа-Тектир айылдарынын жашоочуларына 3-4 балл күчүндө сезилген. Ивановка, Кант жана Бишкекте 2-3 балга жеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер титирөөдөн жабыр тарткандар болбогон кабарлады. Жалал-Абад облусунун Сузак, Базар Коргон жана Нокен райондорунда сел жана көчкү коркунучуна байланыштуу үй-бүлөлүк медициналык борборлорунун жана фельдшердик, акушердик пункттарынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, дарыгерлер жана фельдшерлер өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте күзөттө турушат. Жалал-Абад облустук үй-бүлөлүк медициналык борборунун базасында күнү-түнү иштеген штаб түзүлдү. Жарандык коргонуунун медициналык кызматы да катуу тартипте иштөөгө өттү. Кыргызстанда ушул күндөрү жаан-чачын көп болуп, дарыяларда суу көбөйдү. Ташкындоо, сел жана жер көчүү коркунучу жаралды. Азыр суу жээктерин бекемдөө иштери уланууда. Өкмөт берген отчетунда бир жылдык пландын 90%дан ашык аткарылгандыгын айтып келгени менен, ал сөздөр адаттагыдай эле кагаз жүзүндө калып, карапайым калк анын таасирин жон териси менен сезелек. Коалициялык көпчүлүк өлкөдө чоң жылыш болду. Өкмөт жакшы иштеп жатыптыр деп кулак кагыш кылганы менен, оппозициялык фракциялардын депутаттары өкмөттүн ор койгон катачылыктарын сууруп чыгышты. Өкмөт алдыга койгон планын 90%га аткардык дейт. Бирок өлкөдө кайсы бир тармактын өнүгүп кеткендиги байкалбайт дешет эксперттер. Быйыл экономикалык көрсөткүчтөр өткөн жылдарга салыштырмалуу жогору экендиги расмий айтылганы менен, дүйнөлүк рейтингке салыштырмалуу өлкө экономикасы мышык ыйлаарлык абалда экен. Мы находимся на 136 месте, и, к сожалению, это на 13 позиций ниже, чем в 2015 году. Но данное снижение обусловлено тем, что в отчетном году в индекс были добавлены 9 стран, и оценка по баллам по нашей стране не изменилась и составила все те же 28 баллов. Чет өлкөгө жумуш издеп кеткендердин агымы жыл сайын өсүп барат. Кыргызстан мигранттардын эсебинен жашап жатат. Ал эми өкмөт өлкөдө канча жумуш орун түзүлгөндүгүнөн кабары жок. Рабочие места. Рабочие места здесь тоже есть очень много методик, которые позволяют оценить, и поэтому в сравнении с какой методикой рассматривать данный вопрос. Вот, Олег Иванович, с 5 показателей 4 минус. И как можно оценить вашу работу? Это между двойкой и тройкой. А есть другие еще дальше, и снижение дефицита бюджета, снижения у нас нет. Есть другой показатель, приток инвестиций, такого тоже нет. Рост производственного труда, такого тоже нет. Из 8 показателей один только плюс инфляция, остальные минус. Вот цела ваша работа. Дача суудагы кандуу жүктүн ээлери $35 миллион компенсация алгандыгы жөнүндө маалыматтар айтылып жүрөт. Бул маалыматтын чын төгүнүн депутат Садык Шернияз тиешелүү министрликтерден сурап, ошол эле кезде адам өмүрүнөн жүктүн аркы кымбатпы деген суроону ортого салды. Бир адамдын өмүрү ошол эле Туркияда, же болбосо Германия, Америка, башка өлкөлөрдө канчага камсыздандыруу болот бир адамдын өмүрү? 50 000 евро төлөп берген экен Германияда. Bir adam mı? Малайзияда bir adamga самолетта отырып өлгөн адамдарга. И между прочим, эта сумма 50 000 евро, я не могу сказать, это точно или нет, но я не знаю, что некоторые американские компании вообще платят до 600 000 евро, долларов. И вы если сравниваете эту жизнь, стоимость жизни, жизнями тех, которые погибли в Дачасу, это крайне неверно, потому что жители Дачасу не покупали билеты. Они не садились в самолет, зная, что рискуют жизнью. Они спали мирно. Когда человек садится в самолет, он точно знает, что самолет может упасть. И ваша комиссия должна 2 раза больше взять денег. Бизде эл аралык ташуулар боюнча мамлекеттик ортолуктар договорлор бар, ошонун негизинде комиссия иштеп атат. То, что сиз айтып атканыңыз бир аз чындыкка жакындабайт. Уялбайсыңарбы? Чындыкка жакындабайт. Эмне чындыкка жакындабайт? 45 адам өлгөн жакындабайт чындыкка. Ал жерге отуруп алиге чечсилер. Адамча ошол жерде эмгиче басып коюш керек эле го. Эмчилер митингге чыгып атат. Ал дагы чындык эмеспи? Эми үчүн информация чыгып атат. Ички иштер министринин кишилери ошол жакта аралап жүрөт деген. Ал дагы чындык эмеспи?
Алар 36 миллионду алыптыр. Силер 600 миңди алыпсыңар. Алар деген жүк алыптыр 36 миллион. Силер 45 адамдын, кара башыл адамдын өлүмүнө 600 миң алганыңарда чындык эмеспи? Эмес чындык эмес. Сүйлөтүп бересиңер. Ар бир келген өкмөт шайлана арта мурда кооз сөздөр менен коштолгон программаларды жазып келет. Бирок анын жыйынтыгын карапайым эл 25 жылдан бери көрө элек. Эл өкүлү Алмамешик Маматов дал ошол аткарылбай калган иштерди санап берди. Мен ошол бир кыска эле нерсени айтып берейин да. Бул мындай тандап эле. Экономическая политика будет ориентирована на трансформацию из потребительской в формат инвестиционный. Бұл өкмөткө келип премьер-министр болуп ушул Куранбеков деп атканда айткан сөздөр аткарылдыбы? Жок. Правительство обратит особое внимание в качестве бизнес-среды, инвестиционного климата и создания более привлекательных по сравнению с соседями условий для ведения бизнеса. Аткарылдыбы? Жок. В области транспортной коммуникации приоритет будет отдан альтернативной дороге север-юг, кольцевой автодороге Ысык-Көл, объездной трассе Бишкек-Карабалта. Жасалдыбы? Жок. В энергетике правительство ставит цель обеспечения экономики страны электроэнергией и развития экспортного потенциала. Жомок. Для ее достижения будут продолжены объявления мощности на Токтогульский ГЭС-ТЭЦ города Бишкек, Атбаши, Учкурганский ГЭС и проведена модернизация основных подстанций. Барбы? Жок. Жыйынтыгында өкмөттүн 2016 жылдагы ишмердүүлүгүндө кемчиликтер арбын экендигин белгиленип, анын ишине канааттандырарлык эмес деген баа берилди. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Ушул жума башында өкмөт көпчүлүк коалицияга отчет берип, анда премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн 2016 жылдагы планы 90% аткарылды. Дерлик бардык тармакта экономикалык өсүш байкалды деп билдирди. Бирок эксперттер чындыгында экономикалык өсүш болбогондугун, жумушсуздуктун айынан мекендештерибиз чет өлкөлөрдө иштеп жатса, дыйкандар өндүргөн продукцияларын сата албай убара болуп жатышканын айтышат. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Тамашқа болгон ба бир топ эле өстү, бирок айлык пенсия, жөлөк пул ошол бойдон эле турат. ЭЭПке болгон үмүттөр чоң эле, бирок дыйкандар бүгүн продукцияларын сата албай убара. Экспорт бир топ эле азайды, экономикалык өсүш жок. Бул карапайым элдин өкмөткө берген баасы. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин уюмдагы Казакстан, Орусия сыяктуу өлкөлөр менен товар жүгүртүү көлөмү жогорулайт деген үмүтү акталбай турат. Расмий маалыматтарга ылайык, аталган биримдиктеги өлкөлөр менен товар жүгүртүү 16% төмөндөгөн. Кыргызстан башкы өнөктөш деп эсептелген Орусия менен товар жүгүртүү 2015 жылга салыштырмалуу 7% ылдыйлаган. Өлкө ЭЭПке кирери менен соода жүгүртүү жанданат деген жаш ишкерлер менен дыйкандардын ишеними аткарылган жок. Күтүү абдан чоң болуп, ошол күтүүлөр бүгүнкү күндө чындыкка ашпай калды да, тескерисинче экспорт азайып кетти. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин босогосунда турганда өкмөт өндүрүштү жана сооданы өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөр, ири рыноктор ачыларын убада кылган. Бирок биримдиктин пайдасынан зыяны көп болуп, өкмөттүн иши катуу сынга алына баштады. Эми кайсы бирин айтасың? Кыргызстандын экономикасы бүгүн ушундай мышык ыйлагыдай абалга келди. Буга премьер-министрди күнөөлөгөндө эл кимди күнөөлөйт? Жумушсуздуктун айынан бүгүн чет өлкөгө иш издеп кетип жаткан жарандардын саны өстү. Мына статистиканын мен маалыматын алдым. Бир жылда 105 миң жумуш орун түзүлүптүр. Ошого ишенесиңерби? 160 миң жаңы ишкана 5 жылда ачылыптыр. Ошого ишенесиңерби? Мен мисалы ишенбейм, урматтуу агайын туугандар, урматтуу депутаттар. 12 августтан тартып Евразиялык экономикалык биримдиктин 18 техникалык талабы кирип жатат. Өкмөт болсо бир дагы тийиштүү лабораторияларды кура элек. Эгер августка чейин бул талаптар аткарылбаса, Кыргызстан бир дагы продукциясын сыртка чыгара албай калат. Бул жаатта дагы өкмөт алгылыктуу иштерди жүргүзө алган жок дешет серепчилер. Сөз менен айтып койгон эти одно, а дело конкретно ошого жабылып барат. Керек болсо, илгери усвоить кетки ак үйдү куруп атканда жанып отуруп алчы. Молдова чыкчы эмес бу керек, мен строитель өздөрү прораб болуп отуруп алчы. Ошондой болуш керек деп тетигенге барчы. Ошол ответственность жок болуп атат да өкмөттө. Дыйкандар бүгүн арзан кредит ала албай убара болуп отурганда, Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун каражаттары баягы эле чөнтөгү калың адамдарга кетип жатат. 20 миллиардты мында караганда алар 20 эле киши алып коюп атат да, мында эсептеп калыңыз. Ошол жакшыбы? Же болсо 350 миң дыйканга жеткен жакшы беле ошол? Жолдордун тамтыгы кетип, ага кеткен миллиондогон каражаттар өзүн актай алган жок. Тамак ашка болгон баа өсүп, айлык маяна ордунан жылай элек. Элдин көпчүлүгү жаштар ушу Россияда, Казакстанда, чет жерде жашап атат. Ошол жакта иштешип, ошолордун
акчасы менен биз жашап атабыз да. Анан чындыгы оорураак. Мисалы ардын өзүндө переработка кылып турган эчтеке жок. Адам жашоосун мүнөтүнө жакшырбай эле кайра эле проблемалар кайра көбөйүп атат. Действительно коррупциядабы, иштей албаган кишидеби, ишти билбеген кишилер отурабы. Өкмөт ушул жума башында көпчүлүк коалицияга отчет берип, министрлер кабинетинин 2016 жылдагы планы 90% аткарылды деп төш кагышты. Кагаздагы цифралар менен элдин чындыгы жашоосун салыштырууга болбойт дешет эксперттер. Өкмөттүн алгылыктуу иштебей жатканын буга чейин сындап келген Өнүгүү прогресс фракциясы келерки жумада министрлер кабинетинин отчетун угат. Анда фракция элдин үнүн өкмөткө жеткирип, чындыгы цифраларды алдына койгону жатат. Изат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь. Чет элден келген грант насыялардын көпчүлүгү жолдорду курууга, оңдоп түзөөгө багытталат. Бирок кыргыз бийлиги алынган каражаттарды максаттуу пайдаланбагандыктан бир катар аймактардын жолдору талапка жооп бербейт. Ошондой эле мамлекеттик маанидеги трассаларда ушул күнгө чейин бүтпөй келет. Ал эми транспорт министрлиги быйылкы жылы үзгүлтүккө учураган долбоорлор жанданат деп ишендирүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат. Бул жылы өкмөт республикалык казынанын эсебинен 280 чакырым жол салат. Мындай маалыматты транспорт министри журналисттерге билдирди. Ар бир айылдык райондун центрлеринин ичинде 3 километрден асфальт бар быйыл. Кыргызстандагы бардык районун центрлеринин ичинде 3 километрден асфальт. Это где-то 126 километр. Калган километрлер, калган жолдор bir rayondун ортолугундагы областтык ортолугунда кошкон жолдор. Балыкчы корумду, балыкчы ош альтернативдүү жолунун иши да улантылмакчы. Ал эми Манас аба майданына кеткен жол сапатсыз бүткөндүктөн улам кайрадан жасалуу алдында турат. Көз менен эле карап койбой, инструментальный, лабораторный текшеребиз анын бардыгын. Текшерип туруп, кайтарадан бул бюджеттен акча сурабайбыз. Бюджеттен акча талап кылбайт. Подрядчиктин эсебинен ошол жердеги жолду кайтарадан калыбына келтиргендердин иштерин алып барабыз. Бишкек-Карабалта сокулук жолу да азыркыга чейин башталбай келет. Бул маселени депутаттар парламент жыйынында көтөрүп чыгып, өкмөткө суроолорун жолдошту. Бишкек-Карабалта жолу биз ушул жака келгенде дагы уктук элек Бишкек-Карабалта. Бирок тендер өткөндө билинди, контрактка кол койгон. Бул Бишкек-Карабалта жолу маселе, бул Сокулук-Карабалта жолу экен. Бишкектин чыга беришинде Вайн Антоновка айылынан кийинки пост ГАИде нары салынат деп атат. Контракт кол коюлду деп. Бул 9 километр эмне себептен арзандаганын коомчулукта көп талкуу жүрүп атат. Тамтыгы чыккан бул жолдор Борбор каладагы Тоголок Молдо көчөсү, эң болуп Бишкектин көчөлөрү оңолбой жатса, башка облустарды сөз кылбай эле койсо болот. Андыктан шаардыктар өлкөдөгү жолдордун сапатына канааттанбайт. Машинанын баары бузулуп атат да. Ходовой частьтер кетип атат, амортизаторлор кетип атат. Ар кандай эмелери болуп атат, жана рессорлор сынат машиналардын. Биз маршруткаларын өзлөрү ошондой ичинде кетип баратканда деле, маршрутканын ичинде кетип баратканда деле канча ден кишини салып, момундай аңгыл-дөңгүл жолдордон айдайт да, мисалы маршрутканын общественный транспорт жүргөн жолдорчу. Өтө начар, өтө борбор болгондон кийин өтө начар. Вот, смотрите, слякоть, грязь. А они что делают? На воду выливают вон смолу. Жогорудагы тасма социалдык түйүндөргө тарагандан бери транспорт министрлиги жанданып калгандай, бирок 5 чиновниктин кызматтан кетиши менен маселе чечилип калган жок. Ким кылып атат муну? Кайсы министр келет экен? Сооронбай Жээнбеков, а сизге ким приказ берди монтип суунун үстүнө смола куй деп? Талкаланган жолдордун тагдырына бул системадагы гүлдөгөн коррупция себеп экендигин эксперттер айтышат. Мындан улам башталган жолдор аягына чыгабы же жокпу? Аны убакыт көрсөтөт. Рустам Алымбаев, Сентябрь. Бүгүн Сапат бизнес борбору мамлекетке өткөрүлдү. Сапат бизнес борбору жогорку кеңештин экс-депутаты Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевдин жакындарына таандык. Өз кезегинде бизнес борбордун ээлери бул мыйзамсыз экендигин билдирип, бийликти рейдерлик жол менен басып алууга күнөөлөштү. Кененирээк кийинки сюжетте. Бүгүн таңкы саат 5-те Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеевдин үй бүлөсүнө таандык Сапат бизнес борборун милиция курчок алган. Мамлекеттик мүлк фондунан билдиришкендей, Сапат бизнес борборунун имаратын өкмөткө өткөрдү. Бул боюнча тийиштүү материалдар экономикалык кылмыштарга каршы күрөш башкармалыгына берилген жана алардын кызматкерлери бизнес борборду ээлешкен. У нас, согласно законодательству, есть приказ о передаче в оперативное управление финансовой полиции, согласно которого Государственная регистрационная служба
произвела регистрацию всех соответствующих документов. В частности, государственный акт на участок земли. Полностью могу их показать. Нариман Түлеев жана туугандары мыйзам одоно бузулуп жатканын айтышып, сот аныктаган мамлекетке келтирилген зыян толугу менен төлөнүп берилгендигин билдиришти. Ал эми калган мүлктөрдү мамлекеттин эсебине алууга соттун эч кандай чечими жок дешет. Коомчулукка калп айтканыңарды токтоткула. Урматтуу журналисттер, урматтуу коллегалар, урматтуу кыргыз эл. Мына бүгүн мына фонд госимущества, жанагы государственный регистрационный службасы, анан фин полициясы, анан судебный департамент бүгүн мына булар рейдерский захват кылышты. Документте приговорда жанагы Ленинский соттун, андан кийин Шаардын соту, анан Верховный сотунда ал жерде бир сөз жок, конфискация деген жок. Ошол сөздү, ошол конфискацияны биз приговорду Москвадан текшердик. Лингвистическая экспертизада, лингвистический орус, жана приговор орусча жазылып калгандан кийин биз Москвадан текшердик. Москвада Министерство юстиции России жооп берди бизге. Но жерде жок. Ушул приговорду Ленинскийде да, городскойда да, Верховный чечиминде сөз конфискация деген жок деп чыкты. Нариман Түлеев буга чейин анын соттолуусуна жана мүлктөрүнү мамлекетке алуу аракетинин аркасында Данияр Нарымбаев баштаган чиновниктерди күнөөлөп келген. Бирок ал адамдардын кызматтан кеткенине бир канча жыл болсо да, мыйзамсыз аракеттердин токтобогонунан улам бул ишке башка адамдын тикелей катышы бар экен дейт. Эми билгилем ким муну урекис, муну урекиге ким берет команданы? Түнкү 5те муну Түлеевдин мүлкүн бир-бирди алган ким берет команданы? Өзүңөр ойлогула. Мен айтпай эле кой. Бул жерде саясий чечим болуп атат. Биз ойлоп жүргөк, биз келе сол ойлоп жүргөбүз, бул жерде Нарымбаев менен Салянова. Көрсө Нарымбаев, Салянова бер жакта эле калган экен да. Анын башында башкалар турат. 2012 жылдын августунда Түлеевке мамлекеттик каражатты жымырып алган деген айып тагылган. Ал камакка алынып 2016 жылдын 7 майында бошотулган. Эскерте кетсек, Түлеевке жана анын жакындарына таандык башка дагы мүлктөр мамлекетке алынары айтылууда. Ал эми бүгүн мамлекетке өткөрүлгөн Сапат бизнес борборун Нариман Түлеев мэр болгонго чейин 2006 жылы атасы Ташболот Түлеев курдурган. Марат Түлүмүшұлы, Ренат Телеманов, Сентябрь. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун журналисттердин кирешесин ачыктоосун талап кылуусу коомдо кызуу талкууну жаратып, бийликтеги адамдардын мүлкүнө коомчулуктун көңүлүн кайрадан бөлөдү. Акылбек Жапаров өзү декларациясына аялына тийиштүү фирманы жазбаганы да ачыкка чыкты. Бул тууралуу алдыдагы сюжетте сөз болот. Өмүрбек Текебаев күзүндө болгон мал мүлкүн ачык көргөзүп, журналисттерге экскурсия уюштуруп, кезекти президентке жана анын аппаратындагы кызматкерлерге сунгандан бери мал мүлкүн ачыктоо модага айланды. Бул жумада болсо парламент жыйынында депутат Акылбек Жапаров айрым журналисттерди жана басылмаларды паракорлукка күнөөлөп, алар дагы тапкан тергенин ачык көргөзүүсүн талап кылды. Эгерде ушуреки массалык маалымат каражаттары менен алек кылып, ошону менен бизнес кылып, мен ошону менен өзүм атак даңкымды чыгарам дегендердин баары өзүнүн кирешеси менен чыгарышасын ачык элге жарыялаш керек. Ар бир тыйынына чейин ар бир журналист дагы, анан ошонун учредители дагы бул боюнча отчет бериш керек элдин астында. А то булар рекетке айланды, урматтуу коллегалар. $100 сурап келет, бересиң, экинчи күнү $500 сурайт, аны бербей койсоң эле бүттү. $500 берсең, үчүнчү күнү келип $5000 сурайт. Аны айлаңды кетирип атышпайбы? Жапаровдун сөзү коомдо ар түрдүү кабыл алынып жаткан учур. Бири чын эле айрым журналисттер бир кумалак, бир карым майды чиритет болуп жатат десе, айрымдары Акылбек Жапаровду кайсы журналистке акча бергенин ачык айтуусун, эгер ооз басырык катары акча берген болсо, жоопкерчилиги бардыгын эскертишүүдө. Ал арада журналисттер Акылбек Жапаровдун декларациясына аялынын фирмасы кирбегенин таап чыгып, биринчилерден болуп өзү бардык мал мүлкүн ачык көргөзүп, үлгү болуусун талап кылышууда. Акылбек Жапаровдун мамлекеттик кадр кызматынын сайтында жарыяланган 2015 жылкы декларациясында ал бир жылда 81.833 сом 41 тыйын иштеп тапканы жана анын менчигинде батири бардыгы жазылган. Жакындарынын кирешеси тууралуу эч нерсе жазылган эмес. Юстиция министрлигиндеги маалымат боюнча Акылбек Жапаровдун жубайы Кыргызстанга кондитердик азыктарды алып келген Tridas фирмасына ээлик кылат.
Жакында президент Алмазбек Атамбаев 2003 жылы 35 миллион долларга Түркиядан ишкана сатканын башкы прокурорго айтып берип, бирок президент айткан сумма 35 миллион доллар эмес эле 27 миң доллар болуп калган соң кайра маалымат таратууга мажбур болушту. Ал эми Клоп KG сайты Алмазбек Атамбаевдин 2005-2006 жылкы декларациясын сураганда анын жок кылынгандыгы белгилүү болду. Эми бир жөн эми 200 миң доллар болчу. Анан bir 50 миң доллар болуп калса эми андай бай кишилердики боло берет. 200 миң беле, 50 миң беле. Эми бирок 35 миллион доллар менен 27 миң доллардын айырмасы бар да. Эмне үчүн калпайтат? Ушундай да калпайта, ушунчалык уятсызбы? Ушунчалык болуп калдыбы? Алмазбек Атамбаевдин артынан Кыргызстандагы дагы бир бай адам Өмүрбек Бабанов өзүнүн байлыгы тууралуу айтып бергенге аракет кылды. Бирок Өмүрбек Бабанов декларациясы боюнча орто зар эле байлыгы бар адам. Андыктан Өмүрбек Бабановдун байлыгын ачыктоосу декларациясы менен дал келбейт. 98 жылы 98 декабрга дейм. Ошо 98 декабрда мен Бишкекке келдим. 99 жылы келгенде мен ошондо тыйыным бар болчу. Ошондо мен болсо жана ошо заправкаларды курууду баштадым. И 35 жашымда биз Альянс компанияны толук курганда мен парламентке шайлоого чыгам деп аракет кылып ошондо депутат болуп келдим. Ошондо биздин компаниянын обороту, Альянс компаниянын обороту эч мамлекеттен бир заправка сатып алган, бир заправкадан курган обороту 150 миллион доллар болгон. Акыркы кезде эл көзүндөгү адамдар байлыгын ачыктап санап бергенден кийин деле аргай жагынан чубап түрдүү байлыктары чыгууда. Биринин миллиондогон долларлары 1000 доллар болуп калып жатса, бириники декларациясында жок фирмалары билинип калууда. Акылбек Жапаров болсо журналисттердин байлыгын санагысы келген соң өзүнүн байлыгын качан ачык көрсөтөрү белгисиз. Марат Төлөмүш уулу, Ренат Элеманов, Сентябрь. Мамлекеттик циркке караштуу жатаканада жашагандар сот аткаруучулар тарабынан чыгарылууда. Анткени алар буга чейин циркке таандык имаратта бекер жашап келишкен. Бирок аталган жер мамлекеттик цирктин конок үйү болгондуктан оңдоп түзөөгө муктаж. Көп жылдан бери жашоочуларды чыгаруу аракетинде сот процесси жүрүп келген. Бүгүн сот аткаруучулар ал өкүмдү аткарышты. Анткени менен шиедей балдар менен көчөдө калып жатышкан жашоочулар кантип күн кечиребиз деп каршылык көрсөтүштү. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Бул адамдар соттун чечими менен үйлөрүнөн ажырады. Аталган жатаканада 54 үй бүлө жашайт. Алар мындан 15 жыл мурун кароосуз калган имаратты оңдоп түзөөдөн өткөрүп жашап калышкан болчу. Башында ошол өздөрү договор түзгөн, андан кийин бизге договор да бербей койгон. Даже биз біз больницага барсак, больницадан счет мисалы үчүн албайт бизди. Цирктин директору барып, даже поликлиникага чейин айтып койтур бизди. Аларды принимать этпегиле, алар захватчиктер деп. Биз эч кандай захватчик болуп кирген эмеспиз башындачы. Бул жер каралбай калган. Крышасы жок болчу, эшик терезеси жок болчу. Ар кимибиз өзүбүз ремонт кылып, өзүбүз оңдоп алганбыз. Эл жашап жаткан конок үйү мамлекеттик циркке таандык. Бир топчул соттошуунун натыйжасында кайра циркке кайтаруу чечими чыккан. Андыктан жетекчилик жашоочулардын жатакананы бошотпой жаткандыгын мыйзамсыздык деп эсептейт. Бул чыр эми мен бул жерге келип иштегенге чейин эле болгон чыр болчу. Соттошуп анан булар өзүнчө эле тияк бияктан чогулуп, биз Кыргызстандын жарандарыбыз, үйлөрүбүз жок болсо каяка барып жашамак элек дегендей болгон адамдардын командасы бир топтор кирип алып, анан ошо боюнча улам биринчи кырып, анан ушу 4 этаж ушу цирктин жатаканасын ээлеп алышыптыр. Үйлөрүнөн чыккысы келбей жаткан жашоочуларды сот аткаруучулар күч колдонуп чыгарууга аргасыз болушту. Кулпулап алган каалгаларды ар кандай аспаптардын жардамында ачып жиберишти. Чиедей балдары менен үйсүз калган адамдар кайда барышанын билбей турушат. Айрымдары көз жашын көлдөтүп 25-майга чейин жашап туралы деп да суранып жатышты. Чынында ал үй бүлөлөр кайда барат, кантип жашайт белгисиз. Бирок өкмөт эң биринчи баш калкалаганга жай таап, анан көчүрсө мынчалык нааразычылык жаралбайт эле. Рустам Алымбаев, Алина Жапаркулова, Сентябрь.
Бишкектин Бакаев жана Ремесленная көчөлөрү кесилишкен жерде 21 апрель күнү эки мектеп окуучусун Mercedes-Benz S-класс үлгүсүндөгү машина коюп кетип, экөө реанимацияга түштү. Бирок операция кылуунун кажети жок. Бул тууралуу алар жаткан номер 3 шаардык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Талант Өмүрбеков Азаттык радиосуна билдирди. Абалдары өтө оор. Операция азырынча керек эмес. Адистер абалды изилдеп жатат. Кан басымдары бир калыпта, бирок экөөнүн тең мээси чайкалган. Биринин буту, экинчисинин колу деди. Бишкек шаардык патрулдук милиция мекемесинин басма сөз кызматы кабарлагандай, балдар номер 74 мектептин 3 классынын окуучулары. Алар жөө жүргүнчүлөр өтчү тилкеде баратканда кырсыкка кабылган. Айдоочу качып кеткен, иликтөө иштери жүрүп жатат. Окуя болгон жерден унаанын 08 KG 382 AAF номуру табылган. Алдын ала маалыматтарга караганда, машина Чүйдүн Маловодная айылында каттоодон өткөн. Ал арада Бишкекте чак түштү. Кыз BMW машинасынын капотуна отуруп алып жүргөнүн Гүбө Спутник Кыргызстан агенттигинин WhatsApp номуру аркылуу билдирди. Анын айтымында окуя 2 күн мурда Москва жана Разаков көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. АКШда кыргызстандык Адылбек Калыбеков каза болгонун Спутник Кыргызстан агенттигине маркумдун Жаныбек аттуу таанышы маалымдады. 33 жаштагы жаран Бруклиндеги батиринде көз жумган. Анын сөөгүн 17:00 чамасында кошунасы көргөн. Мындай окуяга эмне себеп болгону азырынча белгисиз, бирок акыркы күндөрү жаран жүрөгү ооруп жатканын айтып келген. АКШда жашаган мекендештер анын сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүү үчүн каражат топтоп жатышат. Учурда керек болгон $6.000 $1.200 чогулду. Мамлекеттик бажы кызматы бүгүндөн тартып радиациялык фону жогору автоунаалар дезактивациялоодон өтөрүн маалымдады. Ведомствонун маалымат кызматынан билдиришкендей, аталган иш-чара өкмөттүн Япониядан Кыргызстанга алынып келинген радиациялык фону жогору автотранспорт каражаттарын дезактивациялоодон өткөрүү боюнча токтомун ишке ашыруу алкагында башталган. Буга байланыштуу Аламүдүн бир кичи районундагы түндүк темир жол бажысында токтоп турган радиациялык фону жогору автоунаа ээлери мамлекеттик бажы кызматына тез арада кайрылууну өтүнөт. Активациялоо иштери 20 апрелден тарта дүйшөмбүдөн жумага чейин жүргүзүлөт. Зыянсыздандырылган радиоактивдүү калдыктар Сокулук районунун Жаңжер айылында жайгашкан автомобилный материалдык техникалык камсыздандыруу пунктуна жетпеген жерге төгүлөт. Соңунда зыянсыздандырылган унааларды ведомстволор аралык комиссия кароодон өткөрүп, жыйынтык чыгарып берет. Пландын кийинки этабында автоунаа Борбордук бажы көзөмөл зонасынан текшерүүдөн өтөт. Президент Алмазбек Атамбаев Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын майрамдоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Ага ылайык Айтматовдун 90 жылдыгы улуттук жана эл аралык жогорку деңгээлде белгиленет. 2 айлык мөөнөттө мааракеге даярдык көрүү жана аны уюштуруу комитетин түзүү, иш-чаралардын планын иштеп чыгып бекитүү, республикалык бюджеттен каражат бөлүү өкмөткө сунушталды. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тарта күчүнө кирет. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Шекер айылында жарыкка келип, 2008 жылы 10 июнда көз жумган. Көзү тирүү болгондо 2018 жылы 90 жашка чыкмак. Анын туулган күнүнүн урматына 12 декабрь Кыргызстанда улуттук адабият күнү деп жарыяланган. Кыргызстандык Нурмухаммед Ташмаматов, эгиздер Айпери жана Нурпери Тургуналиевалар Россиянын ОРТ каналындагы «Лучше всех таланттар» шоусуна тартылды. Жакында бул программа каналдын эфиринин көрсөтүүлөрүн балдардын ата-энелери Спутник Кыргызстан агенттигине билдиришти. Максим Галкин алып барган бул программа 3 жаштан 12 жашка чейинки өзгөчө таланты бар балдарды коомчулукка алып чыгат. Ата-энелеринин айтымында долбоордун авторлору менен алып баруучу кыргызстандык наристелердин талантына суктанып, жогорку баа беришкен. Телешоу качан көрсөтүүлөрүн бизге айтышкан жок, аны жакынкы чыгарылыштарда берсе керек деп ойлоп жатабыз деген пикирин Нурмухаммеддин атасы Асылбек Урманов билдирди. Нурмухаммед 4 жашынан тарта карате менен башыгып, учурда сары курдун ээси. Ал эми эгиз кыздар Айпери менен Нурпери Норуз майрам учурунда бийлеген бийинен кийин калың журтка таанымал болгон.
Мына ушундай жагымдуу маанайда бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көгүлдүү улансын, саламатта туруңуздар. Саламатсыздарбы? Алдыда 22 апрелге болжолдонгон аба ырайы менен мен Таттуу Орозбаева тааныштырам. 22 апрелде көпчүлүк аймактарда өткөн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак, тоңголок, кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Эртең абанын температурасы Баткен аймагында түнкүсүн 7-12 градуска чейин жылуу болуп, күндүз 14-19 градуска чейин жогорулайт. Ош облусунда түнкүсүн 10-12 градус жогору, күндүз 17-19 градуска чейин көтөрүлөт. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 7-12 градус жогору болуп, күндүз 14-19 градус жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 градус жылуу жана күндүз 9-14 градус абанын температурасы жогорулашы күтүлөт. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 6-10 градус жылуу, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Ысык көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус жылуу болуп, күндүз 8-13 градус жылуу. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-10 градус жогорулап, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 8-10 градус жогору, күндүз 14-16 градуска жылуу. Сиздер 22 апрелге болжолдонгон аба ырайы менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.